Заманбап кулчулук жана адам сатуу. Адам сатуу бул азыркы күндө глобалдуу маселе. Адам сатуу деген түшүнүк биздин мамлекет өз алдынча болгон жылдардан тартып эле келип калды. Баарына маалым болгондой, ал жылдардан соң өлкөдө кыйынчылыктар боло баштап, жарандар эптеп акча табуунун аракетин көрүп калышты. Мына ушундай аракеттердин натыйжасы менен көп нерсеге маани бербеген, түшүнүгү аз жарандар адам сатуунун курмандыгына айланып калышкан. Ал бөтөн жерде кыйналып жүргөн мекендештерибиз турмуштун ысык суугуна моюн сунуп, уруу согуудан азаптанып, кайнар жаштарын төгүп, маңдайына жазганы ушул болуп, кийин кимге таарынышын, кимден жардам сурашын билишпей жүргөн адамдар. Ар бир адамдын өмүрү өзүнө кымбат. Биз ушундай кымбат, табылгыс өмүрүбүздү андай жолдо жок кылбашыбыз керек. Жүзү адам сыяктуу, бирок эч жасабаган иштерди жасаган адамдар да жок эместиги бизди өкүндүрүп келет. Андыктан баарыбыз адам деген атка татыктуу бололу. Келечегибиз үчүн адам сатууга каршыбыз деген ураандын астында жашайлы. Биз да дайым бөтөн элдеги сонун жашоону эңсеп суктанып, кээде кыялданып, кантип ушул жолго түшүп калганыбызды да билбей калабыз. Андыктан өзүбүзгө жана жакындарыбызга сак бололу. Өз өлкөдөн таппаган бакытты эч убакта бөтөн элден таппайсың. Адам сатуу, мигранттарды мыйзамсыз ташуу көйгөйү талылуу маселелердин бири бойдон калууда. Кыргызстан айрым учурларда мындай мыйзамсыз иштерде транзит өлкөнүн ролун аткарып жаткандыгы айтылат. Бүгүнкү күнү түрдүү жумушка чакырган азгырык жарыяларды баардык эле жерден окуп көрүп жүрөбүз. Дээрлик алардын баардыгында көп айлык акы, акысыз тамак аш, жатакана убада кылынат. Психологдордун айтуусуна караганда, иш издеп кыйналып турган адамдар мындай азгырык жарыяларга оңой эле илинишет. Сезим кризистик борбору адам сатууга каршы иш алып барган Кыргызстандагы 41 бейөкмөт уюмунун бири. Аталган кризистик борбордо адам сатуунун курмандыгы болуп, колчулукка кабылгандарга психологиялык жардам көрсөтүлөт. Аталган борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскуловнанын Азаттыкка билдиргени боюнча, адам сатуунун жана колчулуктун курмандыктары көбүнчө эмгекке жарамдуу жаштар болушат. Аларды жакын эле туугандары, тааныштары иште ап берем деп алдап алып келип, сатып жиберген учурлар көп кездешет. Андыктан балдар өз келечегибизге балта чаппастан, өз өмүрүбүздү, өзүбүздүн кымбат өмүрүбүздү аздиктеп жашоо үчүн мына ушундай азгырык жарыяларга алданбайлы, өзүбүздү жана жакындарыбызды ар дайым сактап жүрөлү.